Азыркы болуп жаткан окуялар бүткүл элибизди тынчсыздандырып, конституциянын алкагынан чыгып, укуктук талаадан алыстап, өлкөнү граждандык кагылышууга алып келиши ыктымал. Ортодогу жүргүзүлгөн сүйлөшүү жана акылдашуулардын алкагында азыркы оор кырдаалга байланыштуу ыкчам түзүлгөн уюштуруу комитети төмөндөгүдөй билдирүү менен кайрылат. Өлкөдө элдик көтөрүлүштөн кийин жакшы ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Ыплас өткөн шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылды. Элдин талабы жана парламенттин колдоосунун негизинде премьер-министр болуп Садыр Жапаров шайланды жана өкмөт курамы толугу менен бекитилди. Бардык бийлик бутактарынын ортосунда тирешүүнү токтотуп, бири-бирине ишеним көргөзүп, легитимдүү президент Сооронбай Жээнбеков менен премьер-министр Садыр Жапаров акылдашып, алдыдагы стратегиялык маанилүү кадамдарды жасаш керек. Эң негизги маселе тынчтыкты жана өнүгүү жолдорун камсыз кылып, жаңы шайланган бийликтин иши ачык, натыйжалуу жана түшүнүктүү болуп, бүт аракеттери мыйзамдуу жана конституциянын чегинде жүргүзүлүшү керек. Азыр өлкөнүн алдында тез арада чечилиш керек болгон орчундуу маселелер турат. Пандемиянын экинчи толкунунун башталышы, кышка даярдык көрүү, элди азык-түлүк менен камсыздоо, тышкы карыздарды төлөө, бизнес учураган коркунучтарды жоюу — бул жаңы өкмөттүн ыкчам аткара турган милдеттери. Ушул көйгөйлүү милдеттерди ишке ашыруу үчүн биринчи ирет коомдук коопсуздукту камсыз кылып, үстүбүздөгү өтүп жаткан жыйындарды, нааразычылык акцияларын адам укугу сакталган конституциялык алкакка тез арада киргизиш керек. Биздин өтүнүч — президент менен премьер тез арада жолугуп, өлкөдөгү оор кырдаалды талкуулап, граждандык кагылышууну алдын алып, алдыдагы бийлик аткара турган кадамдарын ачык жарыялашы зарыл. Турсунбек Акун, укук коргоочу, Келечекке жол мониторинг борборунун жетекчиси; Абдыганы Эркебаев, Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы; Кулов Феликс, Кыргыз Республикасынын мурдагы өкмөт башчысы; Марс Сариев, саясат талдоочу; Төлөкан Исмаилова, укук коргоочу, Бир Дүйнө Кыргызстан уюмунун төрайымы; Динара Ушрахунова, укук коргоочу, Жарандык көзөмөл комитетинин төрайымы.